Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мүнүшкөр Алмазбек Акунов мага билгизбей Садыр Жапаров жардам берди. Бул тууралуу күрөш боюнча машыктыруучу мүнүшкөр салбыруучу Алмазбек Акунов өз Facebook баракчасына жазып чыкты. Анда Алмазбек Акун мындай деп жазган: "Бүгүн бир жакшылыкты жалпыга айтпасам болбойт го дедим. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров мага көз кырын салып жакшылык кылды. Президент өз эл арасынан көрүп чакырып алып, азаматсың деп, колумду кыса кармап, кыргыз үчүн кылган эмгегиңди баалайм деп өз жардамын берген. Бул окуяга 2 жылдай болуп кетти. Муну элге айтсамбы, айтпасамбы деп көп ойлонуп жүрдүм. Көп жылдап тизе муундар артроз болуп араң басып калгам. Ошол муундарга операция жасатып, этнопротезирование кылып, азыркы адреси жакшы болуп калдым. Баскан турганым бир топ оңолду. Ичимен дайыма алкап өмүрүнө берекеттилеп коюп жүрөм. Кыракы киши экен, эл аралык иш-чараларда көзгө көрүнүп, бирок ден соолук ходовка кетип калганын дароо байкап, уялбай, мен сага жардам берем деп туруп эле маселени дароо эле чечип салган. Турмушта ушундай дагы жакшы күндөр болот экен. Мына Кудай берем десе ушинтип эл башы өзү айттырбай көтөрүп коет экен. Бали Садыр Нуркожоевич, күндө өлкөдө болуп жаткан зор ийгиликтерди көрүп, мен дагы колуман келген ишимди элден аянбай иштеп берем деп жашап, иштеп жүргөн кезим деп жазган Алмазбек Акунов президент Садыр Жапаровго ыраазычылыгын билдирип. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кыргызстан жарандарын Израилге барбай турууга чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иран менен Израилдин ортосунда кырдаалдын курчушуна байланыштуу өлкө жарандарын абал толук турукташканга чейин Израилге барбай турууга чакырды. Мекеме ошондой эле учурда Израилдин аймагында жүргөн кыргызстандыктарга өтө этият болууну жана коопсуздук чараларын сактоону сунуштады. Аймактагы кыргызстандыктар зарылчылык болгон учурда төмөнкү байланыш номерлери аркылуу өлкөнүн тышкы мекемелерине кайрыла алышат. Биринчи Кыргызстандын Туркиядагы элчилиги +90 545 68 96 800. Экинчи Израилдеги ардактуу консулдугу +972 54 44 26 498. Үчүнчү Тышкы иштер министрлиги Бишкек +996 999 312 002. Тышкы саясий мекеме учурда Иранда жана Израилде канча кыргызстандык жаран бар экенин маалымдаган жок. 13-июнда Тышкы иштер министрлиги Ирандын аймагында жүргөн кыргыз жарандарын жеке коопсуздук чараларын сактоого жана этият болууга чакырган. Мекеменин билдирүүсүндө мекендештерге эл көп чогулган жерлерден алыс болуу, жергиликтүү бийликтин билдирүүлөрүнө жана Кыргызстандын Ирандагы элчилигинин расмий маалыматтарына кылдат көз салып туруу, өздүгүн тастыктаган документтерди дайыма жанында алып жүрүү, туугандары менен байланышта болуу жана алардын жүргөн жери тууралуу маалымат алып туруу сунушталат деп айтылган. Тышкы иштер министрлиги өзгөчө кырдаал жаралып калса, консулдук жардам алуу зарыл болсо Ирандагы элчиликтин ыкчам байланыш номерлери +98 935 250 52 26, +98 21 228 303 54. 13-июндагы таңга маал Израиль Ирандын аймагындагы өзөктүк объекттерге алдын алуучу сокку урганын жарыялады. Ирандык ядролук жайларына, баллистикалык ракета чыгарган заводдоруна жана аскердик командачылык жайгашкан жерлерге сокку урганын билдирген Израиль муну менен Тегерандын өзөктүк курал жасоосун алдын алууну көздөгөнүн билдирди. Израилдин чабуулдарынан 10 чакты адам өлүп, жараат алгандар кеминде 50 киши экени маалымдалган. Иран буга жооп кылып, ошол эле күнү кечинде Израилге баллистикалык ракеталар менен сокку урду. Мындан 44 жай тургун жаракат алганы кабарланды. Кумторголд компания өлкөбүздөгү эң ири жумуш берүүчүлөрдүн бири. Кенжайда ар кандай техниканын, анын ичинде ири тоо кен техникаларын айдагандардын саны эле 700гө жакын.
Кумтөргө жумушка орношууну каалагандардын саны көп болгондуктан, ошондой эле керектүү адистерди тандоо процессин тездетүү максатында акыркы 3 жылдан бери Кумтөр Gold Company бош кызмат орундарына тандоонун биринчи этабы катары талапкерлерди компьютердик тесттен өткөрүп келет. Бул жалпы тестилөөнүн максаты биз Кумтөр ишканасына бул жактан оор жүк руда ташуучу машиналардын айдоочуларына караштырганбыз. Негизи жалпысынан тестилөө бизде инфоком системасында караштырылган жана ошондой эле биздин бул жакта мамлекеттик кадрлар агентствосунун жардамы менен бүгүнкү күндө өткөрүлүүдө. Биздин тестилөө жалпысынан алганда 30 суроодон турат. 35 минут убакыт берилген. 30 суроонун ичинен бизде бүгүнкү күндө 20 суроо проходной болуп эсептелет. Ошо тестке катышкан келдик. Жакшы, буюрса бүт объективно, честно болуп атат деп ойлойм. Тест аябай жакшы болду, ачык айкын болду. Тестте правила дорожного движения келди, первый помощьтар келди. Тестирлөө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кадр кызматынын көмөгү менен өткөрүлөт. Тесттен ийгиликтүү өткөн талапкерлер андан кийин маектешүүгө жана бийик тоо шартында практикалык айдоого чакырылат. Тестирлөө ачык айкын өтөт жана адамдык фактор толугу менен четтетилип, ар бир талапкердин теориялык даярдыгынын деңгээли жөнүндө объективдүү маалыматтарды алууга мүмкүндүк берет. Бишкекте кичинекей кыз өлтүрүлүп, кылмышка 13 жаштагы эжеси шектелүүдө. Бишкекте кичинекей кыз өлтүрүлүп, кылмышканын 13 жаштагы бир тууган эжеси шектелип жатканын Октябрь райондук ички иштер баш башкармалыгынан кабарлашты. Милицияга жашы жете элек кыз оор жаракат алды деген кабар кечээ таңгамал саат 04:57-де түшкөн. Адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2011-жылы туулган кыз мыйзамдуу өкүлдөрүнүн коштоосунда тартип сакчыларына жеткирилди. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүүдө. Ишенимдүү булактардын айтымында каза болгон кыз 7 жашта болгон. Эмне үчүн Ош окуясында Курсан Асановдун атагы чыгып кетти? Билинбей 15 жыл болду. 2010-жылдын 10-июнь күнү кечинде Ош шаарындагы жаңжал чыгып, ал улуу таралык араздашууга айланып кеткен. Тополоң алгач шаардын борбордук бөлүгүндөгү казинолордун биринде кыргыз-өзбек жаштарынын ортосунда чырдан тутанганы айтылып келет. Расмий маалыматтар боюнча 400дөн ашуун адам набыт кетип, 2000дей киши түрдүү жаракат алышкан. Албетте өкүнүчтүүсү 2010-жылдагы июнь окуясы тарыхыбызда кара так болуп жазылып калды. Кыргызстандын бүтүндүгүн сактоого, жаңжалды басууга президентибиз Садыр Жапаров, генерал-полковник Камчыбек Ташиев жана генерал-майор Курсан Асанов салым кошушкан. Эл тагдыры кырчылдаган кыл үстүнө жетип, өлүмгө өлүм, канга деп кыргыз-өзбек тирешип турганда, эки элдин аксакалдарын мекен үчүн күйгөн чыныгы уулдарын, патриот жаштарын сөзгө келтирип, Ош шаарынын коменданты, чыныгы офицер катары кыргызына да, өзбегине да бирдей мамиле кылуу менен мыйзамсыз аракеттерге кескин түрдө чара көрүп, эң жогорку даражадагы кесипкөйлүүлүгүн көргөзүп, улуу таралык кагылышты каарманыбыз жөнгө салды. Ал ушул окуядан кийин элдик генерал аталып, эл уулуна айланган деп жазган Арба Кейжи сайты. Кече Алайда барак үй өрттөнүп, 63 жаштагы аял каза болду. Кече Ош облусунун Алай районунда турак үй өрттөнүп, 63 жаштагы аял көз жумганын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда өрт барак түбүндөгү 10 бөлмөлүү үйдөн чыккан. Ал жакта 6 үй бүлө 23 киши жашачу. Өрт 348 чарчы метрде аянтты, жалмаган. Өрттүн келип чыгуу себептери такталып жатканы айтылды. Жабыркагандар бар экени жергиликтүү бийлик өкүлдөрү алардан кабар алганы кошумчаланды. Бишкектен Разаков шаарына авиакаттамдардын саны көбөйдү. Бишкектен Баткенден Разаков шаарына дээрлик күн сайын учак каттай турганын Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалымат кызматы билдирди. Ага Осман Airlines компаниясынын учагы Бишкектен Разаков шаарына каттамдарын көбөйткөн. Учактар бейшембиден башка күндөрү жумасына 6 жолу каттап турмакчы деп жазылат билдирмеде. Билет баасы 3600 сомдон башталат. 2 жумадан кийин айдоочулардын Осаго полиси текшериле баштайт. Осаго полисин албагандарга 2 жумадан кийин айып салына баштай турганын Кыргызстандын камсыздандыруучулар ассоциациясы эскертти. Уюм 1-июлдан тарта айдоочунун аталган полиске текшериле баштаарын билдирип, жокторго 3000 сомдон айып салынаарын айтты. 1 жылдык камсыздандыруу 1680 сом турат. Осаго ири чыгымдан коргой турчу полис, башкача айтканда айдоочулук кокус кырсыктап калса, камсыздандыруу компаниясы чыгымын төлөп берет. Бийлик автоунаасын камсыздандырбаган айдоочуларга мурда айып пул салууну пландап, бирок улам жылдырып келген.
Тышкы иштер министрлиги Казакстан президентинин Кыргызстанга расмий сапары даярдалууда. Астанада кыргыз-казак саясий консультациялары болуп, анда Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга расмий сапарын даярдоо боюнча жол картасына кол коюлду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, жолугушууда тараптар саясий, соода-экономикалык, суу энергетикалык, транспорттук, транзиттик, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы кыргыз-казак мамилелеринин актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Ошондой эле кыргызстандыктардын Казакстанда жүрүү шарттарына байланыштуу маселелер да көтөрүлгөн. Жолугушууда Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга расмий сапарын даярдоо эки өлкөнүн мамлекет, өкмөт жана тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын деңгээлине жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу маселелерине өзгөчө көңүл бурулган. Коңшу мамлекет башчысынын өлкөгө качан келери айтылган эмес. Маркум Айзиректи айыптаган дагы бир блогер кармалды. Май айынын аягында күйөөсүнүн колуна каза болгон Айзирек Эралиеванын аброюна шек келтирген деген жүйө менен дагы бир блогер Бауыржан Абдумаликов кармалды. Ал 26 май күнү Инстаграмдагы баракчасында маркум келиндин дарегине жазган сөздөрдү коомчулуктун нараачылыгын жараткан. Бул факт боюнча Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгы Кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастык арыздашууну козутуу менен кылмыш ишин козгоду. Шаардык Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, блогер 13-июнь күнү Кыргызстан менен Казакстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылган учурда Ак жол чек ара бекетинен кармалган. Ал Бишкек милициясына жеткилип, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кармалган жарандын жакындары бул туурасында жана жалпы эле окуя боюнча комментарий бере элек. Буга чейин ушундай эле негиз менен дагы бир блогер Айбек Уланов кармалып камакка алынган. Алгач Бишкек шаардык милициясы 31 жаштагы Айбек Улановду 30 майда кармап кое берген. Ал ката кетиргенин мойнуна алып, маркумдун жакындарынан коомчулуктан кечирим сураган. Бирок андан кийин деле түз эфирге чыгып, элдин нааразычылыгын жараткан сөзүн уланткандан кийин 5-июнда кайра кармалып, 1 айга камакка алынган. Кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси боюнча айыптуу деп табылган жаран 5 жылдан 7 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. 26 майда Ош облусунун Каракулжа районунун тургуну 38 жаштагы Айзирек Эралиева Өзгөн районунун Алга айылына бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесине барып келгенден кийин 5 баланын энеси өз үйүндө өлтүрүлгөн. Кылмышка шектелип 40 жаштагы күйөөсү кармалган. Ички иштер министрлиги ал аялын аңчылык курал менен атканын билдирген. Маркум келиндин жакындары Айзирек күйөөсүнүн кызганычынын курмандыгы болуп калганын айтышкан.